Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен мен Айдаралиев Рысбек атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Курамаева Каныкей Кенжебековна. Математика сабагын өтөбүз. Тема айлана жана тегерек. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты айлана жана тегерек жөнүндө маалымат аласыңар. Тапшырмаларды туура жана так аткарууга көнүгөсүңөр. Тактыкка, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Маанайыңар кандай балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жагымдуу маанай түзүп алалык. Балдар, күнүмдүк жашообузда тегерек нерселерди көп колдонобуз. Мисалга карап көрсөк, стол жана акча, тыйын, тегеректер дагы көп нерселерди колдонобуз. Силер күнүмдүк жашооңордо тегерек нерселерди көп колдоносуңарбы? Мисалга, бир-эки мисал келтирип көрөлүчү. Кандай тоголок тегерек нерселерди колдоносуңар? Азаматсыңар балдар. Ал эми тегерек деген эмне? Жана айлана деген эмне? Кана балдар, ойлонуп көрөлүчү. Тегерек деген эмне? Жана айлана деген эмне? Жакшылап ой жүгүртөбүз балдар. Тегерек бул тегиздиктин айлана менен чектелген бөлүгү. Тегерек деп аталат экен. Мынаки тегиздиктин айлана менен чектелген бөлүгү бул тегерек деп аталат экен. Тегеректин чеги айлана деп аталат. Тегеректин ичиндеги чеги анын борбору деп аталат. Тегерек айланасы менен бир борборго ээ. Мына балдар, тегеректин чеги бул айлана. Ал эми тегиздиктин чектелген бөлүгү бул тегерек. Экөөнүн дал ортосундагы чекити бул айлананын жана тегеректин борбору деп аталат. Айлана жана тегерек борбору. Мына балдар, бул тегиздиктин чеги, тегиздикти чектеген ийри сызык бул айлана. Ал эми бул тегерек. Айлана жана тегеректи чийүү үчүн бизге циркуль керек. Ал эми циркуль деген сөздү билесиңерби балдар? Кандай болуп пайда болгон? Циркуль латын тилинен келген, биз жоготоргондо тегерек деген сөздү түшүндүрөт. Циркулюс деген сөздөн алынган тегерек деген сөздү түшүндүрөт. Балдар, 268 номерди карайбыз. Бул жерде ар бир фигураны ата. Көп бурчтуктарга кайсылар кирет? Биринчи фигура 3 бурчтук. Экинчиси тегерек. Үчүнчү 4 бурчтук.
Төртінші төрт бұрыштық, бешінші фигура 5 бұрыштық. Бұл жерде бір ғана екінші фигурадан башқасының бардығы көп бұрыштықтарға кіреді. Ал эми екінші фигура бұл тегерек деп аталады. Ошондой эле балдар, бұл жерден биринчи номерди карайбыз. Бұл кесинди. Экинчи бұл ийри сызык. Үчүнчү бұл айлана. Төртүнчү бұл туюк, сынык, сызык. Демек, бұл жерде балдар сызыктардын түрлөрү берип атат. Ал эми жанагысында ал жерде фигураларды берип атат. Демек, айлана деген бұл ийри сызык, ал эми кесинди деген тегерек деген бұл фигура. Эки жүз алтымыш тогузунчу мисалды карабыз. Мисалдарды амалдардын байланышына негиздеп чыгарабыз. Дептерибизге иштейбиз. Эки жүз жетимишинчи номер. Маселе. Кышында мектепти жылытыш үчүн адегенде 5 машина. Анан дагы 7 машина көмүр түшүрүштү. Мектепке бардыгы канча машина көмүр түшүрүлгөн? Бул жерде маселе берилип атат балдар бизге. Бардыгы канча машина көмүр түшүрүлдү деген суроо коюлуп атат. Биз биринчи маселени аткаруудан мурда маселеге шарт түзүп алабыз. Биринчи 5 машина, экинчи 7 машина көмүр түшүрүлгөн. Бардыгы канча машина көмүр түшүрүлдү? Демек, балдар биз 2 машинаны кошуп, суммасын табабыз. Дагы жообун 12 машина көмүр түшүрүлдү деп аткарабыз. Эки жүз жетимиш биринчи номер. 2 сантиметрден узун, 5 сантиметрден кыска кесинди сыз. Ана балдар ойлонобуз. Бул жерде 5 сантиметрге сызылган кесинди берилген. Бизден сурап жатат. 2 сантиметрден узун жана 5 сантиметрден кыска кесинди сызгыла деп. Демек, ал жерде 2 сантиметрден узун 3 жана 4 сантиметр экен. Ал эми бул экөө 5 сантиметрден дагы кыска кесинди болот экен. Азаматсыңар балдар, дептерибизге иштейбиз. 272 номер. 6 жана 9 санынын суммасын таап, андан 6 санын кемитебиз. Айырмасы эмнеге барабар? Биринчи 2 санынын суммасын табабыз. Эки санынан чыккан суммадан кайра 6 санын кемитебиз. 9 жана 6 санынын суммасы 15. 15 жана 6 санынын айырмасы 9. Демек, айырма 9га барабар. 273 номер. Сандардын суммасын жана айырмасын табабыз. Үйгө тапшырма. 274 номер. Айлана менен тегерекке эмнелер окшошуп турат? Биз күнүндүк жашообузда колдонуп аткан нерселерден мисал келтиребиз. Айланага жана тегерекке эмнелер окшош? Азаматсыңар балдар, бүгүн сабакка активдүү катыштыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан жолукканча.